Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу менин катталуучуларым жана ошондой эле каналыма жаңыдан келген менин конокторум. Эгерде сиз биринчи жолу бул менин видеомду көрүп аткан болсоңуз, ушул видеону анда таанышып алалы. Биринчиден менин аты жөнүм Максат, мурдагы жөпжөнөкөй мугалим. 5 жылдан бери Фурейр Алоэ Вера бизнеси менен алектенип, туруктуу бизнесин куруп, ушул компаниянын бүгүнкү күндөгү менеджеримин. Жакшынакай 3 баланын апасы, жолдошумдун сүйүктүү жары. Сиздердин араңыздардагы бир жакшы нерселерге умтулган сиздердин катарыңыздардагы айыммын. Бул каналдан болсо сиздер ушул Фурейр Алоэ Вера компаниясынын алоэнин негизиндеги эко продукциялары жана ошондой эле эл аралык деңгээлдеги чоң бизнес мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө байма-бай маалымат аласыздар. Андыктан каналга катталып коюңуздар. Бүгүн болсо сиздерге ушул Фурейр Алоэ Вера бизнесиндеги бир чоң ийгиликтерди жаратууда семинарлардын маанилүүлүгү жөнүндө сөз кылгым келип атат. Анткени дегенде бүгүнкү күндө көпчүлүк адамдар биз семинардын маанилүүлүгүн түшүнбөйбүз. Бул эмне болгон семинарлар? Бизде компания тарабынан өткөрүлгөн семинарлар бар. Компания өзү өткөрөт, ал День успеха же болбосо ийгилик күнү деп аталат. Бул жерде көбүнчө Казакстан, Кыргызстан биргеликте өткөрүлөт. Ал жерде биздин генеральный директорубуз Элкер Ишмен Турциядан өзү өткөрөт бул семинарды. Азыр карантинге, пандемияга байланыштуу бул семинар онлайн түрүндө өтүп атат. Ага баардык адам катышсаңыздар болот. Бул семинардан сиздер бүт фактылардын бардыгын ушул семинарлардан көрөсүздөр. Андан сырткары биздин жетекчибиз Касым Бактыбаев тарабынан өткөрүлгөн дагы семинар бар. Бул семинар 5 жылдыктуу отелде, сонун кругда, сонун чөйрөдө өткөрүлөт. Бул жылына 2 жолу, 3 жолудан өткөрүлүп турат. Андан сырткары Казакстандын Караганды шаарында дагы семинар өткөрүлөт. Андан сырткары бизде 5 семинар деп коет, 7-8 мамлекеттен биригилип туруп өткөрүлгөн семинар. Биздин эң жогорку наставнигибиз бүгүнкү күндө 25 жылдан ашуун элемен бизнесте өзүнүн тажрыйбасы бар, миңдеген профессионал сетевиктерди тарбиялаган, миңдеген үй бүлөлөрдү миллионер кылган Атилла Гидафалви, Каталин Гидафалви деген венгер улутундагы биздин наставниктерибиз өткөрөт бул 5 семинарды. Ал 5 семинарга биз буга чейин Европага барып жүргөнбүз, эми жакында Турцияда болот. Пандемияга байланыштуу Европага киргенге границалар жабык болгон үчүн азыр ушул Турцияга гана бара алганга болот экен. Ошон үчүн азыр жакында Турцияда өткөрүлгөн жатат да. Эми ушул семинарлардын маанилүүлүгү эмнеде? Сиз эгер бул бизнести курбайм десеңиз дагы, бул бизнес мага вообще кереги жок десеңиз дагы, сөзсүз түрдө биздин ушул уюштурулган семинарларыбызга катышууңуз абдан керек дейт элем да. Анткени бул семинар өзүнүн өнүктүрүү семинарлары. Ал семинардан сиз бир эле бизнес жөнүндө эмес, бир эле киреше булактары жөнүндө эмес, сиз бул семинардан мамиле жөнүндө эң сонун өзүңүзгө өсүүдү ала аласыз да. Бүгүнкү күндө адамдарга жетпей жаткан нерсе, бүгүнкү күндө баардык нерсе адамдарга жетиштүү, баардык шарттар бар. Жетпей жаткан нерсе бул мамиле. Адамдардын эң көп аксаган нерсеси бири-бири менен түзгөн ушул туура эмес мамилелерден көп кыйналышат, азап чегишет, ушундан көп жабыркашат экен да. Сиздер бул семинарларга баруу менен ушул нерселерди үйрөнө аласыздар. Мисалы, мамиле дегенде кандай? Эң биринчи очередте турган, биринчи кезекте турган мамиле бул үй бүлөлөр ичиндеги аялы менен күйөөсүнүн мамилеси. Бүгүнкү күндө абдан урушкан үй бүлөлөр көп. Эмнеге? Тил табышуучулук жок болуп атат. Өсүү жок. Бир орунда турат. Ошон үчүн биз качан өзүбүздү өстүрүп турбагандыктан майда барат нерселерге көңүл бөлө беребиз, кичинеребиз, тарыган сайын, можер тарыган сайын бизде багы зависть, ревность деген сыяктуу аягандай багы ичи тардык, көрө албастык деген сыяктуу жаман адаттар топтоло берет экен да, тарый берет экен, ошолор өсө берет экен да. Анан биз ошон үчүн күйөөбүз менен урушабыз, ошон үчүн биздин айланабыздагы жакындарыбыз менен тил табыша албайбыз, азапка батабыз, естественно биз урушуп, талашып отурсак бизде эч кандай ишибизде, жашообузда жылыш болбойт. Ошон үчүн семинар абдан маанилүү. Бул семинарларга барганда сиздер чын дилден
бирөөдүн жакшылыгына кубанган жүздөрдү көрөсүздөр. Кандай адамдар бирөөдүн жакшылыгына, бирөөдүн жетишкендигине кубана алышат? Өздөрү ийгиликке жеткен адамдар. Алар чын элден кубанат бирөөдүн жакшылыгына. А өзү жете албай аткан адамдар всегда, дайыма, мен анча-мынча орусчаларды, сөздөрдү аралаштырып кошуп салганлыгым үчүн кечирим сураймын. Дайыма баягы өзү ийгиликке жете албай аткан адамдар терс пикирлерде болот. Ушундай болуп калбады да деп жаман жактарды көрөт. Ийгиликке жеткен адамдар ал эч качан жаман жактарга маани бербейт. Алар дайыма позитивдүү жүрүшөт, жакшы толкунда жүрүшөт. Ошол жакшы толкунда жүргөндүгү үчүн алар дагы ийгиликтерге жете берет. Адам канчалык жаман толкунга түшкөн сайын өзүнө ошол терс энергияларды тарта берет да, андан да ылдыйга түшө берет экен. Көрдүңүздөрбү? Чтобы сиздердин жанагы энергияңыздар туура толкунга түшүүсү үчүн, бийик толкунга чыгуусу үчүн биздин семинарларга катышыңыздар деп айтат элем да. Ошол семинардан абдан маанилүү нерсени үйрөнөсүздөр. Сиздер бул семинарларга барганда кандай кийинүү керектигин, эс алуунун маанилүүлүгү, тамактануунун маанилүүлүгү, ден соолуктун маанилүүлүгү, кантип мамиле түзсө болот, мына ушулардын баардыгы жөнүндө эң сонун практик адамдардан үйрөнө аласыздар. Мына ушун үчүн семинар абдан маанилүү. Бирок семинарлар бекер эмес. Компаниянын өзүнүн өткөргөн семинары гана онлайн түрүндө болгондугу үчүн бесплатный. Калган семинарлардын баардыгына акча төлөнөт. Ал акча эмнеге кетет? Мисалы, бизде 9, 10, 11 Ош шаарында 5 жылдыздуу Жаннат Ресурс отелинде болот. Бул Жаннат Ресурс отели өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле Кыргызстандагы эң алдыңкы отелдердин бири. Эмне үчүн биз именно ушул отелди тандадык? Анткени ал отелге барганда сиздер башкачараак жашоону көрөсүздөр. Өмүр бою эле кыйналып жүрүп, бирөөлөргө сиздер тамак даярдап, кыйналып кийим тигип же башка болуш үчүн бул биз жашоого төрөлгөн эмеспиз. Жок дегенде 3 күн болсо дагы комфорт зонада жашаган кандай болоорун чувствовать этип көрүңүздөр, сезип көрүңүздөр. Качан сиздер ошондой жашоону сезип көргөндө, анан умтулуу болот. Ушундай да жашоо бар экен да деп умтулуу болот, өсүү болот. Ошон үчүн биз именно ушундай күчтүү отелди сүйлөшүлгөн. Бул отелде шампунь, самын, полотенце баардык жогу бар. Эч нерсе албайсыздар. Бассейн бар, хамам бар ал жерде мисалы да. Андан сырткары 3 маалдык тамак ашы, анын ичиндерде менен шведский стол, 3 маал ресторанында сонун болуп тамактанып, мына ушундай жашоодо, ушундай жашоо бар экендигин, аны ар бир адам алса болот экендигин 3 сезиш үчүн атайын ушундай шарттуу жерге уюштурулуп атат. Семинарга кетүүчү акча ошол жака кетет. Андан сырткары эң сонун признаниялер болот ал жерде. Ийгиликке жеткен адамдарды кантип биздин спонсорлорубуз сыйлайт, кантип сахнага алып чыгат. Ийгилик жаратып аткан адамдар жолдошу аялын жетелеп чыгат, сонун сөздөр менен, сонун кийимдер менен да ушундай жашоо бар экендигин көрө аласыздар. Канча деген кол чабуулар, ийгиликке жеткен адамдарга чын дилден сүйүнгөн көз жаштар, букет менен гүлдөр, мына ушундай сонун энергияны сиздер ар бир клеткаңыздар менен сезиш үчүн ушундай семинарлар уюштурулат. Ошол семинардан сиздер өзүңүздөрдүн башкачараак жашоого болгон видениеңиздерди аласыздар. Көрөгөчтүк пайда болот. Мен да кылсам болот экен деген өзүңүздөргө ишеним пайда болот ал жерде. Анткени ал жерде ийгиликке жеткен адамдар чыгып сүйлөгөндө, признаниялер болгондо мурда ким болгону, кандай баскычтарды басып өткөндүгү, жана ошо жеңилбей кайталап отургандан кандай ийгиликтерди жаратса болгондугун көрөсүздөр дагы өзүңүздөргө ишеним пайда болот. Өзүңүздөргө ишеним пайда болгондо сиздер дагы болуп аткан тоскоолдуктарга сынбай, катуу болуп дагы аракет күчөйт. Көрдүңүздөрбү? Мына ушун үчүн семинар абдан маанилүү. Сиздер бизнес кылбасаңыздар да семинар маанилүү. Дагы бир жолу кайталаймын. Жолдошуңуздар менен мамиле түзүүдө, бала тарбиялоодо, же болбосо жөн эле базарда иштеген болсоңуз дагы ушулардын бардыгы үчүн өзүңүздөргө абдан керек нерсени ала аласыздар. Ошондуктан семинарга сөзсүз түрдө
катышууга аракет кылыңыздар. Азыр билеттер абдан аз калды Ош шаарындагы семинарга. Биз Ош шаарындагы азыр Казакстанда семинар болуп атат. Ал семинар бүткөндөн кийин 3 күнү башталды, бүгүн башталды семинар. Эртең бүрсү күн 3 күн болот ал жакта семинар. Ал семинар бүткөндөн кийин Кыргызстанда ошол 9, 10, 11 Ош шаарындагы Жанат ресурс отелинде семинар болот. Андан кийин биз июлдун аягы 25-инен 1-августка чейин Турцияда 7-8 мамлекеттен бириккен семинарга барабыз. Эгерде сиздерде мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо ушул семинарга барыңыздар дейт элем. А эгер ал семинарга барууга мүмкүнчүлүгүңүздөр болбогон соң, жок дегенде Ош шаарындагы болгон семинарга катышып калыңыздар. Бул эң чоң шанс. Ыйлактап, акчам жок деп отура бергенден сиздердин эч качан жашоо өзгөрбөйт. Биз кичинекей акчаны коротуп барып, чоң нерселерди үйрөнүп келебиз ал жакта. Или өмүр бою ошол кичинекей акчаны кармап алып, жашообуздун бардагы чыгып отура беребиз. Бизде тандоо, эки гана тандоо бар. Кимисин тандайсыздар, ал сиздердин чечимден көз каранды. Биз Ош толуш семинарга да барабыз, жолдошум экөөбүз тең барабыз. Андан сырткары Анталиядагы семинарга дагы сөзсүз түрдө мен катышамын. Анталиядагы семинарда 7-8 мамлекеттен, укмуштуудай күчтүү ал жерде 7-8 мамлекеттен миллионерлер келишет. Чоң бир яхта алынып, анын үстүндө ошол 7-8 мамлекеттин миллионерлери менен биргеликте круиз болот. Андан сырткары Анталиянын өзүндө жөнөкөй круиз дагы болот, айланып. То есть сонун вечеринка болот. Андан сырткары 3 күн бою бомбический өзүн өнүктүрүү семинары болот. Качан гана биздин могу жерибизге салганыбызда, могу жерибизди чоңойтконубузда биздин жашоодо чоң нерселер пайда болот. Сонун нерселер пайда болот жашообузда. Чтобы жашообузда сонун нерсе пайда болуш үчүн биз могу жерибизге биринчи ошол сонун нерсени салышыбыз керекпиз, ага аралашыбыз керекпиз, көнүшүбүз керекпиз. Ошондо гана биздин жашообузда сонун нерсе болот. Ошондо гана биз сонун балдарды тарбиялайбыз. Ошондо гана биз бир коомго жакшы нерселер коомго дегенде эң биринчи өзүбүздүн баягы үйүбүздүн ичиндеги коомго жакшы нерселер салып баштайбыз. А үйүбүздүн ичинде жакшы коом пайда болсо бизден сонун келечек түзүлөт. Мына ушундай өзүн өнүктүрүүнүн биздин семинарлардын бардык жүйрөгү ушундай сонун таасири бар. Өзүн өнүктүрүү үчүн эң сонун таасири бар. Андыктан катышыңыздар. Менин WhatsApp номерим 0772 40 86 84. Каналга катталыңыздар, бөлүшүңүздөр деп айтат элем. Жакшы туруңуздар.